Кутман таң, урматтуу замандаштар. Бүгүн көчөккө сүйлөшкөн боюнча эле дагы жанагы темаларды улантып айтып берейин дедим. Эртеңден баштап 6 саат уктап, эрте турганда практиковать этип баштаймын. Мага кошулчулар болсо жазып коюңуздар. Чогуу баштайбыз. 6 саат уктап, калган убакта эрте туруп. Билесиңер, успешный адамдар бардыгы эрте турушат. Бардыгын биографиясын окуп көрсөңөр болот. Эрте туруп, ошол өздөрүнүн ритуалдарын жасайт. Эме ритуал деп койсок болот. Молитва ошолордун баардыгын жасайт. Ошону биз дагы жасап, мен дагы жасап баштайм. Калуучулар болсо кошулгула. Эми мен бүгүн эмне жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Мен көптөн бери изилдеп атам. Бул түп сана, подсознание, сознание боюнча көп нерселерди окуп атам, карап атам. Ошол боюнча силерге айтып берейин дегем. Бул көбүбүз эле жашообузду өзгөртөбүз. Азыр аябай модный болуп кетти го. Жашооңду өзгөрткүң келеби? Бул курска катыш, ал курска катыш, минти гинт деген нерселер өтө көп болуп кетти. Чындыгында. Мунун негизги түпкүсү эч ким ал жөнүндө эмне болуп атканын айтпай эле, ошол түп сана боюнча иш жүргүзбөй эле үстүртүдөн эле мындай техника колдон, тигиндей техника колдон деп эле ошолорду эле айтып коюп атат да. Негизинде бул биздин өзүбүздүн оюбузду, түп санабызды өзгөртүшүбүз керек экен. Эң негизги биздики төрөлгөндөн баштап 10-12 жашка чейинки алынган установкалар бар да. Көп установкалар бар, ошол биздин жашообузга бөгөт болуп келет экен. Көп учурда ошол бизге бөгөт болуп, биздин астыга өсүшүбүзгө, биздин успешный болушубузга, биздин ийгиликтүү болушубузга тоскоолдуктар жаратып келет экен. Эмне себептен? Себеп дегенде кичинекей чакта биздин восприятиябыз, биздин кабылдообуз аябай күчтүү да. Ошол убакта биз кабылдаганда ошол көргөн нерсебизди, уккан нерсебизди чындык катары кабыл алат экенбиз да. Ошол биздин түпкү санабызга барып жабышып калат экен. Тамырын кой берип, ошол жерде бактай болуп отуруп калат да. Ошон үчүн ал түп сана менен, подсознание менен иштеш керек. Ошол жерге кирип калган туура эмес установканын негизинде азыр сиз ден соолугуңуз жакшы эмес, ошон үчүн ийгилигиңиз жетпей атат, ошон үчүн бай эмессиз, ошонун баардыгы ошол жактан келген. Себеп дегенде мисалы үчүн биздин эне атабыз акча оңой менен табылбайт. Акча кыйынчылык менен келет. Акча колдун кири, бүгүн бар эртең жок, ушундай установкаларды киргизе берген. Бул установкалардын баардыгы оказывается иштейт экен. Бул подсознаниега кирип калгандан кийин бизге мисалы үчүн акча колдун кири десек, колдун кири, силер колуңар кир болгондо силерге жагабы? Жакпайт да. Жуушуңар керек, туурабы? Аны жууп саласыңар, то есть ошон үчүн жукпайт да. Акча жолбосо аялдын тапканы берекелүү эмес деген сыяктуу ушундай көп установкаларды өзүбүз киргизе алат экенбиз. Баардыгы өзүбүз койгон чектөөлөр, рамкаларга кирип алган үчүн ошонун негизинде ушундай болуп атат да. Ошондуктан ошол чектөөлөрдү, рамкаларды алып ташташыбыз керек. Рамкасы жок жашашыбыз керек экен. Ошол установкалар менен иштеп алып салышыбыз керек экен. Анда эгер ошол установканы киргизе алган болсок, аны чыгаруунун дагы шарттары, техникалары бар экен. Мен ошолор менен иштеп, азыр результаттарын көрүп, азыр өтө башка состоянияга келип отурам азыр. Өзүн өзү түшүнүп, өзүн өзү билип дегендей. Биз азыр көпчүлүгүбүз эле, мисалы үчүн, көпчүлүгү деп налыйт да, эмне үчүн мени менен эле боло берет ушундай? Эмне үчүн кайра эле кайталанып атат ошол шарт? Эмне себептен деген суроолор төрөлүп, анан өзүнө өзү нааразы болуп, жанагындай көп нерселер болуп атат да. Ошонун баары ошол түп санадан келип атат. Подсознаниеге киргизген установкадан келип атат. Ошону чыгармайынча ошол ситуация кайталана берет, ошол жокчулук боло берет, ден соолугуңуз оңолбой тура берет. Мына бүгүнкү болуп аткан нерсенин баардыгы сиз качандыр бир кезде өзүңүз ойлоп, түп санаңызга киргизип койгондон келип чыгып аткан нерсе. Мына мен бүгүн ушул комнатада, ушул жерде отуруп силерге вещать этип, силерге айтып берип атканымдын себеби дагы мен качандыр бир убакта ушул күндү элестеткемин, ушул ойдун данегин түп санаама салып койгом. Ошол өсүп отуруп, мына азыр бүгүн ошондой состоянияда болуп отурам. Эгерде биз бул подсознаниенин, түп сананын кандай иштегенин түшүнсөк, биз ар бир оюбузду кылдат ойлонмокпуз балдар. Ошон үчүн сөзсүз буга көңүл бургула, ар бир оюңарды контролдогула. Негативный ойлорду такырда пускать этпегиле. Бул эгерде силер эмне менен ошол туура эмес ойлонгон, жаман ойлонгон, ичкүйдүүлүк, бирөөнө жаман ойлогон, өзүңө биринчи жаман ойлогон,
инатаңга же болбосо бир таарыныштар ошонун баары кандай болуп силерге кайтаарын билгениңерде эч кимиңер андай нерсе кылбайт болчусуңар. Билбегендиктен ушул нерсе келип чыгып атат. Себеп дегенде жанакы секрет деген эме бар, документальный фильм бар. Ошондо көрсөңөр, адам өзүнө эки гана нерсени тартып турат экен. Постоянно кантип тартып турабыз, бул дагы өзүнчө бир чоң тема да чын-чынына келгенде. Биз эмне ойлосок, ошол толкундар аркылуу жаратылышка берилип турат, жаратканга берилип турат. Кудай деп айтабызбы, жараткан деп айтабызбы, өзүбүздүн бир ишенген кудайыбыз бар, ошого берилип турат. Негизи бул аалам изилденип бүтпөгөн. Мен буга 200% ишендим. Себеп дегенде көп далилдер бар, өзүңөр үчүн деле бар. Мисалы үчүн Чарльз Дарвин адам маймылдан чыккан деп атат. Канча сознательный жыл өттү. Мына биз азыр эле санагандан бери эле, санаганды үйрөнгөндөн беркибиз, жылды ойлоп тапканыбыздан беркибиз эле 2021 жыл өттү. Ошо 2021 жылдан бери бир дагы маймыл адам боло элек, Ушул сыяктуу нерселер мени аябай ойлонтуп келет да. Ана мисалы үчүн 6 раса бар бизде. Монголоидтер бар, азиаттар бар, негроидтер бар, европейттер бар деген сыяктуу, Эмне үчүн, менде суроо, эмне үчүн негрди Англияга алып барып койсо эч качан агарбайт? Эгер жашоо шарты эле аларды каратып салган болсо, чачтарын жанагындай тармал кылып күндөн сактоо үчүн деп атпайбы? Окутканда биз ушинтип окутат туурабы? Эмне үчүн Англиядан ак кишини Африкага апарып койсо карарбайт ал эч качан? Мен ушундай көп суроолорду өзүмө берем да. Анан ошонун негизинде бул биз изилдеп аткан нерсе, бул жаратылыштын, ааламдын бир чекесинин миллиардтан бир точкасы эле экенине түшүнөм да. Аны дагы ошонун канчалык чындык экенине түшүнүш өтө оор. Ошондуктан ошон үчүн бул ааламды ким жараткан деген суроо бар. Ошону өзүңөргө берип көргүлө. Мен үчүн бул суроо. Значит, ошону жараткан адам бар. Адам эмес, жаратылыш, жараткан дейбизби, высшие силы дейбизби? То есть жаратылыштын бир ушундай сырдуу жактары бар. 7 асманды жараткан дейт, 18.000 ааламды жараткан дейт. Эмне деген планеталар бар? Биз окуган эле планеталар канча? Окубаган, билбеген планеталар канча? Буга адамдын акыл эси сыйбай турган нерселер бар экен. Анан биз өзүбүзгө качан гана ушул нерсе бизге, мисалы үчүн, өзүбүзгө ишенич менен бул мүмкүн дегенде гана, өзүбүзгө уруксат берген убакта гана байлык, ден соолук, жакшы жашоо, бактылуу жашоо, өзүбүз ойлогон үйлүү, машинелүү болот экенбиз. Биз өзүбүз эле ойлоп таба алат экенбиз. Бул мүмкүн эмес, бул оор деп өзүбүз эле чектөө коюп коет экенбиз. Бул мындай эле оңой нерсе экен, бирок түшүнүш үчүн көп жылдар өттү мага, мисалы үчүн. Мен дагы ошондой эле чектөө менен келгем. Анткени себеби бизге ал чектөөлөрдү энатабыз коет. Башка киши эмес, эң биринчи энатадан келет, андан кийин ойногон жаныңардагы досторуңардан келет, классташтарыңардан келет, сөзсүз түрдө мугалимден келет. Себеп дегенде мугалим да бизге отпечаткаларын калтырган, мөөрлөрүн басып андай эмес мындай деп, ошондой көп нерсе бар. Ошон үчүн бул ааламдын сырын изилдеп бүтүү мүмкүн эмес. Мына азыр айтып атат, уча турган машинелер болот деп атат. Чыгып атат уже учкан машинелер, Ал жакында болот. Себеп дегенде бул жанакы самолет, ушул азыркы болуп аткан нерсенин баарын 100 жыл мурун элестетүү мүмкүн беле? Адамдар түшүнгөн да эмес, бирок качандыр бир убакта адамдын акылы жеткен убакта анын баары чыкты го. Ошон үчүн биз акылыбызды ушул жакшы жашоого, изобилиеге, бири-бирибизге жакшы нерсе каалаганга, жакшы сөз айтканга жардам бергенге ачык болушубуз керек экен. Вот ошондо анан баардыгы жакшы болот. Биз өзүбүз эле ойлорубуз менен баарын быт-чыты кылып ийет экенбиз да. Биз ошону түшүнбөй атабыз. Ошон үчүн ойлорду контролдоп туруш керек. Бул ааламдын силер үчүн камдаган сюрприздери, сонун белектери толтура чексиз. Анан биз мисалы үчүн каякта бир чектөөлөрдү коюп алабыз. Бул машинеге биз татыктуу эмеспиз. Бул үйдү бизге
тигиндей мындай дегендерди биз өзүбүз чектөө коюп алганбыз. Бүт баардыгы ушу аламда жаралган нерсенин баары адам үчүн жаралган. Кудай деле айтат деп атпайбы? Кайсы пендеңди жакшы көрөсүң десе, өзүн өзү сүйгөн, өзүн өзү сыйлаган пендемди жакшы көрөм деп айтат экен. Ошон үчүн биринчи өзүңөрдү сыйлоодон башташ керек экен. Ойлоруңорду контролдогула, постоянно жакшы ойлогула. Мисалы үчүн биз өзүбүз эле жанагындай, мисалы үчүн көпчүлүк айтып атат. Мен сүйлөшсөм, мен жанагы акция кылып консультация өтүп атпаймынбы азыр? Каалагандар жазылсаңыздар болот. Азыр бепбекер распаковка кылып, ошол силердин проблемаңар менен изилдеп, карап, анан сүйлөшүп таап, ошолор менен иштеп атабыз да. Адам мисалы үчүн бирөөсү сурап атат да, эмне үчүн мен ажырашып кеттим дейт. Ал ошого чейин ошол уже бала чакта закладываться эткен, установкасы иштеп атканын түшүнгөн жери жок. Кээси ойлойт мисалы үчүн, бир нерсем ооруп атат же бирөө ооруп атат менин жакындарым деп атат. Ошонун баарына силердин тийиштигиңер болот. Кандай себеп менен аны караш керек болот. Анын баарын чечмелеп карап, чукулап чыгыш керек болот. Эмне себептен сиздин тегерегиңизде болуп аткан нерсенин баардыгынын сизге тиешеси бар. Сиз ойлобоңуз, бул жөн эле мен көрүп койдум, эмне үчүн, мисалы үчүн кээ бир учурда да силердин көз алдыңарда авария болуп кетип атат, же машинелер кагылышып кетип атат. Ал жөн эле болуп аткан жок, сиздин ош жерге сиздин дагы участияңыз бар. Ошон үчүн ар бир болуп аткан тегерек четиңерде болуп аткан кубулуштарга көз жүгүртүп, эмне үчүн болуп атканын ойлонушуңуздар керек. Аны дагы чечмелеп түшүнө билишиңер керек. Мен азыр ошол түп санаа менен подсознанияны окуп, кандай иштейтин, эмне болорун түшүнүп баштагандан бери менин жашоом түп тамырынан бери өзгөрдү деп айтсам болот. Мен буга чейин такыр көңүлүм ачылбайт эле. Эмне канча ийгиликтерге жетсем деле бир өзүмдү молодец деп өзүмдү такыр мактап аптырмын. Ушул сыяктуу көп нерселер бар экен. Бул дагы болсо менин түптөн келаткан эне атаман коюлган чектөөлөр, кандайдыр бир ограниченияларга байланыштуу экен да көрсө. Ошонун баарын чечмелеп карап чыгышыңыздар керек. Если кызык болсо айтыңыздар. Кандай темалар сизди кызыктырып атат? Болбосо жазылыңыздар. Азыр бепбекер консультация өтүп атам. Ошон үчүн өзүңөрдү карап көрүп, өзүңөр ким экениңерди билгиңер келсе, жазылсаңыздар болот. Азыр пока орундар бар аз. Ошон үчүн ар бир нерсени бүт баардыгы ушу жаратканымдан. Мисалы үчүн өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр, мына адам кандай жаралган? Кантип жаралып атат? Адамда канча орган бар? Канча жылдардан бери окумуштуулар чыгып атат, бирок дагы адамды так ушундай функциясын аткара ала турган адамды жасай алыштыбы? Жасай алган жок да. Бул адамдын колунан келбей турган нерсе да. Значит, биздин дагы бийик күчтөр бар. Чынбы? Ушуга ишенесиңерби? Мен ишенем. Вот ушундай. Ошон үчүн ар дайым ошол биздин өзүбүздүн киргизип алган установкалар менен иштешибиз керек. Мына мисалы үчүн өткөндө эмне үчүн акча келип атат, бирок көп акча эмне үчүн поток ачылбайт десе, толтура адамдарда, мисалы үчүн менде установкалар бар экен. Акча колдун кири, байлар жаман деген мисалы үчүн баарыбызды жана кино, мультфильмдин баарында, даже жанакы мультфильмдин баарында Том и Джерри эмне деген мультфильмдин баарында байлар жаман деп көрсөтөт да бизге. Мен мисалы үчүн убагында индийский кинолорду көрүп өскөм. Баарында ким жаман? Байлар жаман да. Кедейлер жакшы адамдар. Көрдүңөрбү? Биздин подсознанияга ошонун баарын сала берген. Кедей болуш жакшы экен деп биздин түп санаабыз, подсознаниябыз ойлоп атат. Ошон үчүн бизге байлыкты бербей атат. Элементарно просто жанагындай индийский кинонун баарында байлар жамандар. То есть бизге уже салып койгон аны. Мультфильмдер аркылуу салып койгон. Том и Джерриде деле ошондой да. Байлардын баары кандай текебир, начар, жаман адамдар кылып көрсөткөн. Ошонун баары биздин подсознание түп санаага отура берген. Бул жаман экен, байлык болбош керек экен деген ойлорду өзүбүзгө впитывать этип алганбыз. Аны биз даже ойлобойбуз. Анан биз менен болуп аткан нерселердин баардыгын таң кала беребиз. Эмне үчүн менен болуп атат? Ал биз өзүбүздүн подсознаниега отургузуп койгон дарак мөмөсүн берип атканын түшүнбөй атабыз. Ошону түп тамыры менен алып чыгып салышыбыз керек. Жаңы установка киргизишибиз керек ошол жерге. Жакшы нерсе болуш үчүн жаңы установкаларды киргизишибиз керек ошол жерге. Вот ошондо
жашооңор түп тамыры менен 100% өзгөрүп баштайт. Буга ишене эле коюңуздар. Эң биринчи ошол түп санаа менен иштеш керек экен. Мен мисалы үчүн эң биринчи бул өзүмдүн изилдөөмдү эмнеден баштадым? Мен өзүмө миссия коюп алгам. Миллионер болом. Анан дагы миллион кишини миллионерликке чыгарам деп. Эмне үчүн мындай миссия койдум? Себеп дегенде мен иштеген жерлердин баарында эле акча жетпейт. Балдарын таштап коюп, тем более Россияда билесиңер, балдарын чоңуне тайыне таштап коюп, туугандарына, эжесине таштап коюп ушакта көп адамдар иштеп жүрөт да. Анан балдарын көрбөй бияк жерде куса болуп атканы, балдарынын куса болуп атканы канча? Мына көчө эле бир психолог менен сүйлөштүм. Суроо берип атат, балдарыбызды алып келдик эле, ооруп атат, кайра кетирелик дедик эле. Эмне кылсак болот? Как психолог жардам бергиле дейт. Психолог айтып атат, канчалык кыйын болсо дагы балдар жаныңарда жүрүш керек. Жок дегенде 12 жашка чейин балдар силер менен туруш керек деп атат. Көрдүңөрбү? Дагы эле ошол подсознаниеге 12 жашка чейин, бекигенге чейин балдар инатанын эң жакшы нерселерин алыш керек. Ошон үчүн жанагы Япониядагы балдарды тарбиялоо боюнча көңүл буруп көрсөңүздөр, кичинекей балаң төрөлгөндөн 7 жашка чейин ханды күткөндөй, ханышаны күткөндөй тарбияла дейт. Каалаганын алып бер дейт. Каалаганын жасат дейт. Көрдүңөрбү? Андан кийин катуу тарбияга өтүш керек 14 жашка чейин. 14 жаштан ары самостоятельный жашоого өткөзгүлө дейт. Көрдүңөрбү кандай? Ошон үчүн Япония биринчи местода. Ошон үчүн ал тарбиянын баары, ошон үчүн жана кандай деген ошол биздин түп санаага, подсознанияга жашоонун баардыгы, жакшы нерсенин баары биз үчүн деген түшүнүктү берип, ошондой өстүрүп атышпайбы? Ошон үчүн ийгиликтүү болуп атышпайбы алар? Дүйнө жүзүнүн алдында Япония жүрөт го. Өзүнүн тили менен. Ошон үчүн ошондой бизге түп санаага кирип отуруп калган установкалар толтура. Бул бир эле акча тарабы боюнча карап атам. Анан ошол акча боюнча изилдеп баштаганда, мен ошо көп акча таап, элдерге ошону кантип табышты, туура жолдор менен, адал жол менен табышты үйрөтөм деп баштаганда, анан көп нерсе чыга баштабады. Ойбай, мен өзүм күткөн эмесмин мынча нерсе менде бар экенин. Толтура установкалар бар экен. Ошонун негизинде мен өзүмдү кыйнап, мен ийгиликке жетип жүрүптүрмүн. Ийгиликке жетсеңер болот. Ийгиликке жетүүнүн дагы 2 жолу бар да. Өзүңөрдү кыйнап, через насилие өзүңөрдүн каныңарды ичип, өзүңөргө заставлять этип, тынчтык бербей жетсеңер болот. Экинчи жолу бар, сүйүү жолу менен жетсеңер болот. Сүйүү деген бул өзүңөрдү биринчи сүйүшүңөр керек. Жана айтып атпаймынбы? Кудайым кандай пендени жакшы көрөсүң десе, өзүн өзү сүйгөн пендени жакшы көрөм деп айтып атат. Ошон үчүн мен ушул убакытка чейин өзүмдү сүйбөй, насилие менен чолпон аз, сен жетишкендиктериң аз, сен дагы аз жасадың, аз окудуң. Ушундай өзүмдү өзүм постоянно күнөөлөп келиптирмин. Бул өтө жаман экен, бул өтө жаман. Мен ортодо мен жок болуп кеттим. Инстаграмга кирип, анан ортодо вообще жок болуп кеттим. Өзүмө жакпаган ишти иштеп жүрүптүрмүн ойлонсоң. Акча табаттым, бирок өзүмө жакпаган иштерди иштеп жүрүптүрмүн. Вот ошонун баарын осознавать этип, ошонун баарын түшүнүшкө мага убакыт керек болду. Өтө чоң мындай эмне десем, жана кир жууган сыяктуу жуулуп чыктым да, машинеге кирип. Өтө көп нерселерди көрүп, анан мен менен түшүнүп чыктым. Бул нерселерде негизи оңой эле өтсө болот экен. Бирок мен билбеген үчүн ушундай оор жолдор менен өттүм да. Бирок сиздер үчүн, каалагандар үчүн оңой жолдор бар. Анча кыйналбай эле жашооңорду жакшы жака өзгөртүп алсаңар болот. Өзүңөрдү сүйгөндү үйрөнсөңөр болот. Анан ошентип отуруп акчадан башталды да баары. Потому что биздин мотивациянын башы акчада турат. Акчага үй алабыз, акчага машина алабыз, акчага жардам беребиз, акча менен садака кылып бирөөнө жардам беребиз. Бул өтө чоң инструмент десек болот. Бул максат эмес, инструмент. Акчаң жок болуп отуруп канча, акчаң бар болуп жардам берип турган жакшы. Ошон үчүн Кудайым да айтат, берип аткан колду жакшы көрөм дейт. Берип аткан. Ошон үчүн аны дагы түшүнүшүбүз керек. Ошондон анан акчаны изилдеп отуруп, анан ушуга келип атпаймынбы? Анын баары биринчи адамдын өзүнөн башталат экен. Анан биз жанакы профессия издеп атабыз, калчылдап, мияка окуш керек, тияка окуш керек. Анын баары болбогон нерсе экен. Болбогон нерсе, это всё, оказывается, фигня, ребята. Эмнеге дебейсиңерби? Себеп дегенде биз жанагындай,
Бизди кантип окуткан, бизди эне атабыз тигиге барып диплом алсаң эптеп бир жерге иштейсиң. Чынында ошондой болгон. Ошону түп сознание, подсознание киргизип койгон бизге СССР. Аны признать надо. Мен СССРдин убагында төрөлгөн балам. Даже чоңойгон көп СССРдин бир тобун көрүп калгам. Азыркы жаштар эми азыр көп изменение бар, башкача уже. Но тем не менее баягы биз тарбиялап атабыз да, ошо СССРдин калдыгын бүт баарын салып келатабыз да. Бул түп санаага баягы каяктан келет деп атпайсызбы? Мага менин эне атам салып берген. Аларга алардын эне атасы салып берген. Аларга алардын бул деген канча миңдеген жылдардан бери келаткан установкалар бар ал жерде. Ал жерде өтө кызык нерселер көп. Ал сандыкта. Түп сананын бир сандыкта, сандык десеңер, сандыкка эмне салат? Эне атаңар, чоң атаңар болсо, тайне тай атаңар болсо, точно билесиңер, сандыгы бар. Тайнеңерден, чоң энеңерде сөзсүз сандык деген бар. Сандык азыркыга чейин бизге берет. Сандыкта эмнелер болот? Өтө баалуу нерселер болот. Вот биздин түп сана, подсознание ошол сандык. Сандык. Ошол жакта чоң эне, чоң ата, тайне, тай ата, тиги жети ата, 10 атабыздан беркилер салып келаткан. Улам бири-бирибизге салып келаткан. Мына азыркы бул телефон, Азыркы телефондорго 10 жыл мурунку приложенияны киргизесиңерби? Киргизбейсиңер да. Ал эски да, устарел да, понимаете? 10 эле жыл, хорошо, 1 жыл мурунку. 1 жыл эмес азыр приложениялар ар бир ай сайын обновление болуп турат. Обновление болуп турат, туурабы? Телефондо. А биздин подсознание да каяктан келет? Наоборот, тияктан келет атпайбы? Тияктан каяктан келет ата? Айланайын Кудай. Ошон үчүн биринчи ушу буякты подсознаниянын түп санааны ойду оңдогондон баштагыла. Эң биринчи бардык бүт жанакы үйрөтөм, жыргатам, окутам дегендин баары каяктан келет атат? Силердин түп санаңардан келет. Ошол сандыктан келет атат башыңардагы. Ошол сандыктын ичин тазалаш керек. Тазалап жакшы ошол жерге бриллиант, алмаз, жакшы самообразование, жакшы ой, жакшы настроение, бүт жакшы нерселерге алмаштырыш керек сандыктын ичиндегилерди. Сандыгыңарды карасаңар, сандыкта качан кыз кезиңерде эне атаңар, энеңер сеп кылып берген көшөгүңөрдө жатат, баары жатат, кыймылдабайчы. Керекпи, керек эмеспи, ал жатат баары, анткени жатат да. Ошол сыяктуу, ошон үчүн эң биринчи жашоомду өзгөртөм десеңиз, жакшы профессия алам десеңиз, көп байлыкка ээ болом, адамдарга жардам берем, балдарыма жакшы, эң биринчи өзүңөргө жакшы алышыңар керек. Бул жерге жакшы ойлорду отургузуп, тамырын жиберип, ошол подсознание мурункуларды алып чыгып, анын ордуна жаңыны салышыбыз керек. Ал сандыкка. Анан ошол данекти отургузганда, анан ошол тамырын биздин түп санабызга, подсознаниеге кой берип, кадимки дарактай болуп, анан мөмөсүн берип баштайт. Ошондо биздин жашообуз өзгөрөт, ошондо биздин ден соолугубуз оңолот, ошондо биздин окружениябыз оңолот, ошондо биздин үй бүлөбүз бекем болот, ошондо биздин балдарыбыз бактылуу болот. Өзүбүз эң биринчи очередте бактылуу болобуз. Ден соолукта болобуз. Азыр ооруп аткандар эмне үчүн ооруп болуп атканыңарды, кай жериңер эмнеге ооруп атканын даже мен айтып бере алам. Эмне себептен экенин. Баарын ошол подсознанияңардан келет. Ошол бүгүнкү кичине жана көчөтөн бери баары мага жазып атышат, чолпон эже көбүрөөк выступать этип жибериңизчи деп. Мен көчөдөгү кечке чейин дагы саламго дедим эле. Анан дагы бир жерде окуп аткам да. Инфопродюсерге окуп атам. Анан ошондон заданиям көп болуп, эксперт табыш керек болуп, ошого убактым бошобой калды да. Анан бирок Кудайга шүгүр. Кудайыма ыраазымын. Таптым экспертте, мага да жардамдашкан адамдар өтө көп болду. Мага негизи бүт аалам жардам берип турат, постоянно жардам берип турат. Мен ошонусуна ыраазымын, ошого шүгүр айтам постоянно. Азыр көрдүңөрбү, ойлорумду өзгөртүп, уже такыр башкача, ой башкача. Менде дагы болот кээ жаман ойлор кирип кетет. Ал бир күндө адамдын оюна 60 000 орточо эсеп менен 60-70 000 ой келет. 60-70 000 ой. Элестетсеңер, эмне деген ой? Бирок баардыгы момундай чаржайт.
ары бери муну да ойлойбуз, бир күнү азыр Турцияга барып келебиз, анан Италияга кетип калабыз, анан кайра келип чай ичиш керек болот, анан келип тигил текущий жумуштарыбызды жасашыбыз керек, анан жумушка барып келиш керек, анан андай болуш керек, мындай болуш керек. Түшүнүксүз чаржайт ойлор. Чаржайт ойлор. Анын 60.000 ойдун 95, 96, 98% негативный ойлор. Понимаете? Анан силер түшүнүп атасыңарбы? Анан силер ойлоп атасыңар, анан каякта менин жашоом үчүн өзгөрбөйт деп атасыңар. Ошол 60-70 миң ойдун ордуна бир күнгө китепке, дептерге, баракка жазып алып 5 эле ой ойлогула. 5 эле. Кайра окуп, телефонго жазып койгула дагы ошо 5 ойду. 5 ой. Бүгүн эмнени аткарышыңар керек. Анан жанагы жаман ойлор келгенде алар менен кандай күрөшөсүңөр. Эми мунун өзүнүн техникалары көп. Обученияга жазылгандар билет, окуп атышкандар билет кандай кылып аны биз устранять этип атабыз. Каалоочулар болсо директке жазып тыштай бергиле, же болбосо личкага жазгыла. Личкадан бат көрөм да, директти кээ бирде ачканга жетишпей калып атам. Чаржайт ойлорго караганда ошол 5 эле ойду ойлошуңар керек. Обязательно. Ошону телефонун бетине жазып алгыла. Мен бүгүн буларды гана ойлойм. Бүттү. Кечки ошол оюңарды ойлой бергиле. Максатыңар орундалганга чейин. Бүттү. Башканы алып сала бергиле, ал болбогон нерсе. Бул жанагындай да, мисалы үчүн, күндүн нуру баарыбызга тийип турат, баарыбызга тийип турат, жылытып атат, жарык берип атат. Но бирок ошол жерге биз лупаны койсок, ошол бүт көп нурду чогултуп келип туруп, бир нур чыгарып, от жаратып атат. Ошол сыяктуу 60.000 ойдун ордуна 5 ойлосоңор, ошол 5тин баары аткарылат. Баары аткарылат. Анан жанакы жаман ойлор келе берет. Бул опять приобретенный биздики тияктан жолдон көрүп, тиги бирөөнөн укканбыз, анан азыр жаңылыктарды окусаң эле капкаяктагыларды айтат, тигиндей мындай аны муну да. Кайсыга фокусуңарды бурасыңар, ошол ишке ашат. Жаманга бурсаңар жаман болот, жакшыга бурсаңар фокусуңарды жакшы иш болот. Ошон үчүн 5 жакшы ойду ойлойсуңар бир күнгө. Только ошонун тегерегинде, ошол жактан оюңар чыгып кеттиби, кайра кайрып турасыңар. Жана кой чыгып кеткенде кайра үйгө айдап келип атпайсыңарбы? Ошол сыяктуу баарын кайра айдап келип, жок, бүгүн моуну эле ойлойбуз дегенбиз, моуну ойлойбуз. Бул өтө оор жумуш. Өзүңөр менен иштеген өтө оор жумуш. Бирөөнүн акыл айткан аябай жеңил. Бирок өзүң менен өзүң иштеген өтө оор. Өтө оор. Анан мээ айтпадым беле, мээ өтө жалкоо орган. Бул деген сразу эле бирдеме жасайын десең эле деп айтат. Чолпон, токтоп тур. Азыр биринчи чай ичип келчи дейт. Мен өзүмөн билем, азыр до сих пор ошондой бар. Мен азыр окууларымды окуп баштаганда эле сразу эле чай ичип кел бир чене. Азыр мындай кылбайлыбы? Ушинтип турат. Отговоркаларды таап турат. Мээ деген өтө жалкоо орган. Ошонун негизинде көп изобретениялар да болгон. Ал жалкоолуктун негизинен ошол жанагындай самолетту ойлоп тапкан, пылесосту ойлоп тапкан, ошол сыяктуу кир жууган машинкелерди ойлоп тапкан, ошонун баарын мээ жалкоолугунан ойлоп таапатат. Жалкоолуктун эң жакшы жагы бар негизи. Сиз жалкоо болсоңуз өтө гениалдуу адамсыңыз. Ошон үчүн аны дагы ойлонуш керек. Кана кай жагынан чыгат деп. Ошол 5 ойду ойлойбуз. 5 ойду күндө. Ошону адатка айландыргыла. Эң биринчи мындай простой эле задание да. Силерге колуңардан келе турган, аткарыла турган, если кааласаңар, конечно, анда. Оңой деп айтыш оор, потому что силер азыр эле мен айтып атканча миллион ойду ойлой идиңер уже. Ошол себептен анан мисалы үчүн көп учурда жана негативный ойлор келе берет да, ошол убакытта жанакы бизде зикир чал деп атпайбы, то есть жанакы зикир чал деп бир мисалы үчүн сөздөрдү кайталап бисмиллахир-рахманир-рахим деп кайталап тур деп. Аны кайталаганда сен мээң жаман ойду кабыл албайт. Ошондой эмеси бар. Ошонун негизинде жана аффирмация деген дагы ошонун бир жагы да, сукут чалуу. Ал дагы анын бир жагы. Ошол ушундай сыяктуу жана 33 жолдон кайталагыла дегендин баардыгы бул пайдалуу. Бул пайдалуу. Себеп дегенде ошол жанакы биздин жаман ойду тазалап турат. Аффирмация айтсаңыз болот. Мен өзүмдү сүйөмүн, мен өзүмдү ушу туруш-турушпатым менен кабыл аламын. Ошондон жаман ой келгенде ошону кайталай бериңиз. Же болбосо мен бүгүн мондай успехке жетем, кызыкка болсун, кайталаганга оңой болсун, жеңил болсун. Бүгүн сонун күн, бүгүн майрам, бүгүн мен сөзсүз белек алам болбосо. Только ошону кайталай бергиле, тынбай. Жаман ой келгенде. Анан 5 оюңарга, бүгүнкү жасай турган 5 оюңарга фокусту дайыма койгула. Фокус деген эмне? Оюңарды кайсы жака
багыттасаңар ошол ишке ашат. Жаман жакка ойлосоңор, жаман оюңар келе берсе, бардыгы толкун менен ааламга берилет. Бул сыйкыр. Бул сыр какой-то. Эч ким аны түшүндүрө албайт. Мен дагы түшүндүрө албайм. Ученыйлар да түшүндүрө албайт. Түшүндүрсөм эч айтып беришмейт. Ошол толкундар ааламга берилет, аалам кайра бизге жиберет. Ушул пендем ушуну каалап атыптыр, мынай деп. Ошон үчүн жакшы нерселерди каалагыла бүгүн. Бүгүн кечке сонун жакшы нерселерди каалагыла. 60 000 бесполезный ойду ойлогончо бир эле жакшы ойду ойлогулачы. Бүгүн мен сөзсүз белек алам деп кечке кайталай бергиле. Такыр болбосо. Бүгүн сонун күн, бүгүн мен сөзсүз белек алам деп. Ана мээңер дейбирет дейсен, жиндисиң го дейбирет мээңер. Анткени мээге биз андай установкаларды киргизип көргөн эмеспиз да. Ал жалкоо, анан айтып атат да. Сен белек жок эле жүрбөдүң беле, жүрө берчи, ушундай жүрө берчи дейт. Силер жок, кайра ошону менен иштешиңер керек. Жок, мен бүгүн белек алам. Мен бүгүн белек алам, бүгүн сонун күн. Жан жап атса да сонун күн. Мен бүгүн сөзсүз белек алам деп. Мен дагы белек алам буюрса. Баарыңарга жакшы күн. Өтө көп болуп кетти окшойт. Дагы кандай информациялар керек болсо жазып тургула. Баарыңар үчүн бүгүн жакшы күн. Обязательно өзүңөрдү настройкалагыла эртең менен турганда. Комузду дагы черккенде жөн эле сатып алып эле чертсе күү чыкпайт да. Аны эмне кылат? Аны кулагын бурайт, келтирет тембрин. Андан кийин күү чыгарып атпайбы? Камбарканда. Жөн эле келе бербейт да. Ошол сыяктуу эртең менен турганда сөзсүз айтабыз. Бүгүн сонун күн. Бүгүн майрам, бүгүн биз тирүү турганыбыздын өзү майрам го чынында. Же макул эмесиңерби? Макулсуңар да. Бүгүн өзү канча адамдар бүгүн турбай калды. Биз турдук да. Биз турдук бүгүн. Тирүүбүз. Бул дүйнөдө конокпуз, мейманбыз. Мунун өзү майрам го. Анан мен бүгүн сөзсүз белек алам. Жаратканым берет мага. Бирөө эмес. Ошон үчүн мээге ошон жакшы ойлорду сала бергиле. Баарыңарды жакшы көрөм. Көрүшкөнчө.